Урматтуу премьер-министр, тактап этиңизчи. Жакында Сырандиев мындай деп маалымат берди. Кыргызстанга 123 миллион доллар келди. Ал акчаны бюджетти колдоого иштеттик деген. Канчалык туура? 120 миллион доллар эл аралык валюта фондунан келди. Ошо биринчи транш. Жана мен айттым го 240 миллион долларга сүйлөштүк. Ошон 120 миллион доллар келди. Минфиндин атайын эсептөө счетуна 133 миллион эл тараптан топтолду, туурабы? Ооба. Минсоцтрудка 16 миллион. Туурабы? Жо, ал эме, ал продуктовый жанагы продукты боюнча, азык-түлүк боюнча жардам берем дегенге өзүнчө топтолду. Өзүнчө эсеп бар да, эки эсеп бар. Бирөө саламаттык сактоо министрлигине тиешелүү депозиттик счет, экинчиси биздин социалдык өнүктүрүү министрлигине тиешелүү счет. Ошол социалдык өнүктүрүү министрлигине келип түшкөнү 16 миллион сом тегереги. А бер жака 134 миллион сом келип түшкөн. Жок, сиз адаштырбаңыз. Социалдык министрликке 16 миллион 568 миң сом түшкөн деп мага маалымат берди. Туура. Урматтуу вице-премьер-министр Аида сизге, сиз жанагында мага жакпады. Сайтта илинип турат, маалымат алгыла деген. Жок, эмне деген сөз? Исхаков Саматович, бул сайтта дагы илинип турат. Биз дагы маалымат берип атабыз да. Аткаруу бийликти түзгөн жогорку кеңеш болот. Анан мындай жооп бергениңиз бул аябат, мындай жакшы эмес. Сайтта илинип турат. Тапкыла керек болсо. Мен дагы кайталап коем, сизге расмий түрдө айтып коеюн. Өкмөт башчысы катышып атат. Бизге толук маалыматты жазып бергиле. Мындай жазып бербегиле. Так маалыматты бергиле бизге. Канча тыйын, канча эмне түштү, каяка кетти, кандай буйрук менен кетти. Баарын так жазып бергиле да. Урматтуу кесиптештер, мен мындай кыскача эсебим бар да. Бажы кызматы менен салык кызматы апрель-мартта 13,5 миллиард сом жыйнаган. Андан тышкары 120 миллион доллар келген, бул 9 миллиард. Эми акча жок деп атат. Бүгүнкү күнгө чейин медицина тармагына кичине төлөндү. Милиция тармактарга, көчөдө тургандарга бир тыйын төлөнө элек. Эмне деп атасыңар силер? Каяка иштетип атасыңар? Исхаков Саматович, азыр жана айлык маяналар төлөө боюнча акча бар, бардыгы бар. Счеттордо да бар. Убагы келгенде төлөп беребиз, ал жерде. Жок, мага план кереги жок. Бир айдан ашык милициялар көчөдө күнү-түнү турушат. Аскерлер көчөдө күнү-түнү турушат. Алардын акчасын сиз бекер айттыңыз. Алар баш тартып атат. Баш тартпаш керек. Бала чакасы бар, багыш керек аларды. Бучу? Эмнеге айтып атасың? Жок, айлыктан деген жокпуз мен. Айлыктан эмес, Исхаков Саматович. Айлыктан эмес. Айлыгын берип атабыз. Мен деле айлыкты айткан жокмун мен. Кошумчаны айтып атам мен. Премьер-министр баш тартты десе, балар. Урматтуу кесиптештер, мен ойлоп атам, бүгүнкү күн биз жогорку кеңеш баарыбыз тең. Жоопкерчилик. 10 секунд. Мен кесиптештердин арасында мындай сөз жүрүп атат. Биз өкмөткө шайлоого 6 ай калганда кетиргенге укугубуз жок. Укугубуз бар. Эгер президенттик шайлоого 6 ай калса, анда укугубуз жок болот. Биз 3 октябрга чейин толук укугубуз бар. Мен сунуштайм. Согушка мынтыгы жок чыгып, же 5 адамга бир мынтык болсо согуша алабы ошолор? Душман кырып койбойбу? Медициналык кызматкерлер, медиктер, экипировкасы жок, респиратор, эчтекеси жок, контакт болгондо албетте ооруйт да. Сиз жомокторуңузду айтып атасыз. Буга ким күнөөлүү? Буга именно премьер-министр менен министр финансы күнөөлүү. Почему? Мына айтып берейин. Былтыркы жылы 1 миллиард сомду астатык калды. Бюджетти сиз аткарган жоксуз. Урматтуу Мухаммедкалый Дүйшөкеевич. Фомстан бербей койду. Минздравга толук каржы болгон жок. Быйылкы жылы 497 миллион сомду берген жоксуңар өз убагында. Ошон үчүн медициналык кызматкерлер ушундай ооруга чалдыкты. Бул Минфин бир гана премьер-министрди угат. Премьер-министр сиз ал кишиге эконом кыл дегениңизди мына эртеге отчетуңуз келет. Премьер-министр менен Минфиндин мыйзамды, бюджет мыйзамды биз кабыл алып бергенбиз, президент кол койгон, ушуну аткарбаганы үчүн жыйынтыгы мына ушул болуп атат. Туура эмес айтып атсам айткыла. Жок, биз бергенбиз. Мына берген эмессиңер. 1 миллиард акча былтыркыдан берген. Быйыл 400 канча. А силер шашылып сырткы карызды төлөгөнгө
чуркап атасыңар. Буну дагы Минфинге сиз уруксат бергенсиз. Алтынбек Турдубаевич, эми бул жерде бул оорунун өзүнүн келгенин декабрь айында билдик да. Декабрь айынын аягында. Оорудан эмес, сиз каржысын убактысында бердирип койбойсузбу? Эми угуп турбайсызбы? Угуп турсаңыз, эми мен жооп берейин да. Декабрь айынын аягында уктук. Январда каникулдан кийин бизге келип, бизге маалымат түштү. Кытайда эмне болуп атат? А бул жыл деген декабрда жабылган. Ал жерде экономия болдукпу? Бюджетти кайра кайрап чыктыкпы? Ал башка иш да. Биздин жанагы азыркы айтып аткан мүчүлүштүктөр болду, жанагындай туура эмес кийимдин жетпеген жери болгондур, бирок анын баарын тастыктап атабыз. Бирок кээ бир учурларда болду, ошол кийген кийимден да жуккан учурлар болду да. Азыр мына экипировкасы жогорку деңгээлде болгондорго врачтар кайсы жерден жугуп калганын билбей атышат. Кээ бир жарандарыбыз каерден жугузуп алганын билбей атат. Же абадан келген бечке менен контакт болбой деген маселелер бар. Бул жерде эми мен ойлойм, аны профессионалдар өзлөрү тастыктап, кандай болуп жуккан, кандай болгон баарын айтат, анан элге жарыялайбыз. Мына азыр айтып атпайбы? Биринчи жугузган группалардын баарын текшерип, медициналык жактан өзлөрүнүн заключениясын берип атышат. 10 секунд. Мухаммедкалый Дүйшекевич, мыйзамды бузуп атпайсызбы? Урматтуу коллегалар, өкмөттүн отчету келгенде мынау маселе менен биз өкмөткө баа беришибиз керек. Былтыркы жылдан 1 миллиард сом, быйылкы жылдан 500 миллион. Мен кеширим сурап атам, урматтуу кесиптештер. Мен тизмеге 46-чы болуп жазылдым. Ошондуктан чек коюучуларга суранат элем, кое тургула кичине, чек кою боюнча. Экинчи, Мухаммедкалый Дүйшекевич, сизге мындай эскертүү катары айтып коеюн. Сиз жана сүйлөгөндө биздин кесиптешибиз депутат ун боюнча депутатка кайрылып атпайсызбы, Чыныбай кылыш боюнча. Сиз билесиз деп. Мен эскертип коем, ал киши депутат, жогорку кеңештин депутаты, мукамол эмес да. Просто этет болсоңуз. Мухаммедкалый Дүйшекевич, баардык колдон келген аракетти жасап атасыз. Бирок эч качан жалгыз талак бак болбойт. Жалгыз сиз кыла албайсыз. Өзүңүздүн билимиңизден, тажрыйбаңыздан өйдө секире албайсыз. Сөзсүз тартыш керек. Баарыбыз айтабыз, ынтымак менен жасайлы деп. Анда карап көрсөңүз, басма сөз маалымат каражаттарын пандемия келгенден бери саясий партиянын лидерлери, ар түрлүү саясатчылар, аналитиктер, экономисттер кандай гана программаларды, сунуштарды берип аткан жок. Бир өзүңүздүн астыңызга өткөн жолу Кубатбек Айчиловго айттым эле. Кеңештерди түзүп, журналисттерди bir чакырып, элге чыкпайсыздарбы ачык, эл көрсүн ошону. Белгилүү саясатчыларды чагылтып чогултуңуз өзүнчө. Оппозициялык болобу, позициялык болобу. Бизнесмендерди ошол эле Аскар Салымбеков, Абдукеримов, Чыныбек Турсунбек, Өмүрбек Бабанов жана башка толтура чакырып бир тегерек стол кылып туруп укпайсыздарбы? Бүт немелерди чогултуп туруп, журналисттерди чогултуп. Үчүнчү, азыр кайсы аналитиктерден десем, сиз жалпы айтып атпайсызбы? Караңызчы, мына немелерди, басма сөз маалымат каражаттарыны. Жана Данияр Аманалиев деген жигит үстү-үстүнө канча сунуштарын берди. Муратбек Иманалиев, Чынара Жакыпова, жана башкалар толтура. Мына Камиля Шаршекеева, акыркы Камиля Шаршекееванын билим берүү боюнча системасында кризис боюнча эң чоң өзүнүн сунуштарын, басма сөз маалыматтарын каражаттарында берип атат. Аны эмне үчүн президентибизге бербейт? Аны үчүн сиз аны тегерек столдорду кылбайсыз? Өзүңүздүн астыңызга ушундай кеңештер түзбөйсүздөрбү? Ынтымак болсун дегенде 10 секунд. 10 секунд берип коесуздарбы? Рахмат. Экинчи мына өзгөчө абалдар жөнүндө өзгөчө көңүлүңүздү бурат элем. Жана азыр депутаттар айткандай, мына 1 майдан баштап дээрлик өзгөчө абал ачылдык десек болот. Сиз 1 этап, 2 этап, 3 этап деп атасыз. Бардык ишкерлер бири-бири менен байланышкан. Мисалы үчүн адвокаттарды 10 секунд. Мисалы адвокаттарды ачып атып, ошол электе индивидуальный репетиторлор 21 майдан башталат деп атасыз. Айырмасы эмне? Ошол эле кичинекей частный баняларды 21 майдан башталат деп атасыз. Казакстандан көчүрүп алгандай эле. Руслан Айтбаевич, акыркы маселеңизден баштайын. Муну эми биз адис катары дарыгерлерге, эпидемиологторго, вирусологторго кандай кылсак болот деп, анан ар бир экономиканын тармагына
адамдын бири менен катнашын баяндап чыгып келип анан бизге сунуш берди. Эми биз угалы да баарыбыз эле эме боло бербейт, ары бери боло бербейт. Биз ошон үчүн ошого макул болдук. Экинчиси жанагы эксперттерди тартуу боюнча баардык чыгып аткан материалдарды, сунуштарды окуп неметип атабыз. Анан биз азыр баарыбыз үйдө отур деп ошондой болду да. Азыр эми мына май айында баарыңыздарды чакырабыз, ушундай тегерек столдорду, жолугушууларды өткөрөлү. Ошо менен өзүбүздүн экономикабызды кандай алып чыгып кетебиз, баардыгыбыз макулдашып бир сунуштарды кабыл алып, программаларды кабыл алып, өзгөртчү мыйзамдар көп экен, көп. Ошолордун баарына чогулуп киришели. А жанагы айтып аткан авторлордун окудум, бардыгын окудум, кээ бири менен сүйлөштүм. 5 секунд. Азыр бирөөчү, Мухаммедкалый Дүйшөкөч, бирөөбүз өзү лидер болуп өзүнүн мойнуна алыш керек. Президент бардык аракетти жумшап атат. Вактыңыз бүтүп калды. Дагы жазылыңыз, Руслан Айтбаевич. Мухаммедкалый Дүйшөкөч, сиз өзүңүздүн докладыңызда айтып кеттиңиз, жана материалдык резервдеги ундарды биз берип бүттүк депчи. Бүгүнкү күндө даан эле албаган айыл өкмөттөр бар экен ошолчу. Мисалга айта турган болсок, мына Аламидин районуна караштуу Васильевка айылында айыл өкмөтүндөчү. Бүгүнкүгө чейин барып атыр, эч кандай жардамчы. Азыр жазып алалы биз. Бул башка деле айыл өкмөттөр болуш керек. Ушуларды теришиңиздер сиздерчи. Бир көзөмөлгө алып койгула да, анан баардыгына бердик дегениңиздер бул туура эмес болуп атат да. Көп жетпегендер бар да, ошону жазып Зейди Исламович, мен баарына бердик деп айткан жокмун. Жеткире турган жанагыдай муктаж адамдарга жеткирдик деп айттым. А баардык элге тараттык деген жокмун. 439 үй бүлөгө бердик. Ал мен туура түшүнүп атам мен. Бирок ошол айтып атпаймынбы, ошол айыл өкмөткө жетпептир да ошол. Аны карайлык азыр. Неменин Чүй областына 700 тонна un кетти. Андан тышкары акча каражаттары кетти. Бизнесмендер, сиздердин араңыздарда отурган депутаттар баары жардам берип атат, жетиш керек. Андан кийин мына мигранттар боюнча да айтып коюшубуз керек да мынакей. Мына Россиядагы азыркы жолдо турган, Россия менен Казакстандын ортосундагы турган мигранттарыбыз өз машинабыз менен кетебиз дегенчи. Мына бүгүнкүгө чейин турат. Же ары эмес, же бери эмес чечилбей жатат да. Кайрылуулар болуп атат. Мына 15 күндөн бери, 20 күндөн бери биз машинада жатып күнүп атабыз дейт. Эмне дегенде ушул Казакстан менен сүйлөшүш кыйын болуп атат ушунчалыкчы. Азыр сүйлөшүүгө чыгып калышты. Биздин тышкы иштер министри менен ошол жердеги элчиликтер, эки мамлекеттики. Бир чети Россиядагы элчилик, экинчиси Казакстандагы элчилик. Бир чечимге келип калды, 1-2 күндө чечилет ал. Ушуну так айтсаңыздар. Ал жерде бир гана талап болуп атат, машинасын таштап койсо деп. Себеби деген 67 машина бар экен, ошонун баарын автобус менен анан медиктердин өзүнүн коштоосу менен алып кетсеңер туура болот эле депчи. Анан тиги эгерде машиналарды алып кете турган болсо, трал менен деп аттыр, эми аны сүйлөшөлүк дагы. Бир аз убакыт керек. Себеби дегенде ал жерде биздин эле жарандар эмес, башкалар да бар. Баарына бирдей мамиле кылганга кыйналып атышат да алар. Жок, ушул жок дегенде мына мигранттар биз чындыгында кыйналып бүттү да башка жактанчы. Мына учак менен алып келип атасыздар. А бирок ушул машина менен чечип коюш керек да. Болбосо төрага мен сизге да кайрылып кетет элем. Majlistин төрагасына чыгып сүйлөшүүлөр жүргүзүңүздөр ушул маселелердичи. Биз да аны кол каршылайлычы ушул маселеничи. Эми алардын ордуна өзүбүздү коюп көрөлү да чындыгындачы. Кандай кыйынчылыкта турушат алар? Же акча жок дейт, же үй жок дейт, же бул жака өтө албайбыз, же ары кете албайбыз дейт. Жооп берип койсом болобу? Урматтуу Зейдин Исламович, сол эле жакта биздин жарандарыбыз сиз туура айтып атасыз, көптөн бери күтүп атат. Ушул эле мөөнөт ичинде биз казак тарабы менен сүйлөшкөнбүз. Кече эле кечинде нота келип түштү бизге. Алар макулдоо беришти, бирок гуманитардык акция катары жалаан биздин жарандарыбызга коюп берип атат. Автоунааларды биз калтырышыбыз керек Россия аймагында деп мындай талап коюп атат. Ушул маселенин үстүнөн биз азыр иштеп атабыз. Буюрса бул Мухаммедкалый Дүйшөкөч айткандай 1-2-3 күн ичинде буюрса чечебиз. Маселе жалпысынан чечилди. Эми силердин жообуңар эле ушул. Мо коронавирус чыккандан бери эле айтып атасыңар, мына буйруса мына деп элечи. Бирок эч кандай результат болбой жатат да ошол. Бул эки тараптуу кыймыл. Ошон үчүн биз максимал түрдө аракеттерибизди жасадык.
жакшы оң чечими кабыл Қазақ тарабына чоң рахмат, ыраазычылык билдирип атабыз. Азыр болсо техника жагынан биз иштеп атабыз. Кандай, качан, кимдерди тизмени түзгөн, 30 апрелге чейин түзүлгөн тизме негизинде биз жарандарыбызды алып келүүгө аракет кылабыз. Эми тездеткиле ошондой маселе боло турган болсо, дагы жарыя кылып ошол жерге мында уруксат берген жатат, келгиле ошол жерден баарын өткөзүп алайлы деген маселе коюш керек да. Эртең муну өткөзгөндөн кийин кайрадан чыгышы мүмкүн ал жактан элдер. Қазақстандын аймагында ар бир губернатор өзүнчө позицияда турат. Алар таптакыр каршы чыгышты. Ушундай эле саламаттык сактоо министрлиги каршы чыгып атат. Бирок башка өкмөттүн мүчөлөрү алар бизди колдоп, аягында ушундай чечимге чыгышты. Тилеге каршы Қазақстандын аймагында коронавирус менен байланыштуу жалпысынан кырдаал өтө оор. Ошон үчүн чет өлкөлөрдөн келген жарандар жана Казакстан жарандары өтө көп. Ошон үчүн алар эми бардык жерде эле кырдаалы оор болуп атат. Казактар эле түшүнөт эми. Биз өз жарандарды алып чыгып кетели десек эми берсе керек эми, жок дегендечи. Премьер аркылуу чыгып сүйлөшөңүздөр премьер-министр менен. Мажлистин төрагасына чыгайлы, биз дагы төрага сиз чыгып сүйлөш. Рахмат. Мага айтылып калды. Сөз Зайдин Исламович. Сүйлөшүүлөр болуп атат. Негизи Казакстан мамлекетине ырасчылык билгизебиз. Айрыкча чартерный рейс менен биздин жарандарды алып келип, өздөрүнүн шаарларына, анан кийин биз алып келип атабыз да. Бирок ошо транзит аркылуу өтүш, мен чындыкты айтайын, өтө оор болуп атат. Анткени бүгүнкү күндө бизде азыр 1 айылдан 1 айылга өтүш кыйын. Айылдыктар өткөрбөйт. Сен тиги айылдансың же тиги райондонсуң, тиги облустан деп. А Казакстандын 1000 деген километринен ошондой биздин граждандарды алып өтүш өтө оор болуп атат. Мен де сүйлөшүп атам. Алар да өздөрүнүн коопсуздугун карайт экен. Алар да чочулайт экен. Бирок ага карабай мына өкмөт, сиз айтып атасыз, мен жооп берейин, сүйлөшүүлөр болуп атат. Мен де өзүм сүйлөштүм. Бирок Казакстан элине, мамлекетине, өкмөтүнө ырасчылык билгизебиз. Биздин башка жактагы мамлекеттеги граждандарды транзит жолу менен, чартерный рейстер менен алып келип бизге берип атат, ырасчылык билгизебиз. А калган иши алар ошондой экен. Өтө оор болуп атат. Сүйлөшүүлөр катуу жүрүп атат. А колдон келип эртең ача койсо биз дагы алып келгенге дайынбыз. Рахмат, биринчи суроом Кубатбек Алчевич сизге. Өткөндө айттыңыз эле, бир жуманын ичинде бүтүрөбүз, Кантакка барган 8000 адамдын тест алып диагнозун чыгарабыз деп. Экинчи мен сизге азыр кат бердим. Европада 300 студент, алардын баары иштей албай калды. Эми 5 ай бою же тамагына же жатаканасына акча төлөй албайт. Европа банк аркылуу, ООНдун Кыргызстандагы качкындар уюму аркылуу алып келе алабызбы? Себеби Европада ар бир студент инвестор болуп эсептелет, а дүйнөдө согушта качкандар качкын, анан кийин эпидемиядан качкандар да качкын. Ошон үчүн ушул эки институтту пайдалансак, экинчи суроом премьер-министр сизге, биринчи 20 күндөн бери асыран деп айтып атат, 14 миллиард сом бар деп. Бар болсо качан, кайсы процент менен, кайсы банк аркылуу таркатып бересиңер? Биринчи суроом. Экинчи жана Рустам Казакбаев айтып кетти, токтомду жазганда да ылайыктап жазбайсыздар барбы? Биринчи пунктта, биринчи майдан баштап иштей турган экономиканын тармактарын жазсыздар да, химический промышленность Кыргызстанда барбы? Машиностроение Кыргызстанда барбы? Приборостроение Кыргызстанда барбы? Анда жазып коелу, кораблестроение, ядерлик согуштарды чыгаруу, атомдук куралдарды чыгаруу, космостук өндүрүштү чыгарууну биринчи майдан баштап улуксат беребиз деп. Бул Казакстандан көчүрүп алгандар кичине жашырбайсыңарбы? Өкүнүчтүү, Өзбекстан 10 миллиард элге жардам берип атса, Казакстан 10 миллиард жардам берип атса, биз айла жоктон бир мишок ун бергенибизди айтып атабыз. Күн сайын бир мишок ун бере албайбыз. Урматтуу премьер-министр, эл сизден ун күтпөйт, эл сизден реформа күтөт. Ошо акыркы суроом, кризис бүтсө, биринчи кайсы тармактан реформаны баштайсыз? Ал дагы тизме боюнча Каныбек Капашевич. Мындай. Курсагын тойгусуң да. Менин өнөр жайдын классификациясы боюнча, ошол жана химия промышленности деме өнөр жайынын бир эле элементин чыкса, ошолда химия өнөр жайынын бир тармагы болуп эсептелет. Аны биз кайсы өнөр жай бар, кандай бар, анын тизмеги сизге берели, анын баары. Ошо машиностроение айтып бериңизчи, Кыргызстанда машиностроение 2 заводду айтып бериңизчи. Биздин экономиканы баккан 4 тармак. Соода, төйлөө, курулуш, текстиль. Ушул 4-ө биринчи майдан баштап иштеш керек. Ушул 4-ө биздин ички экономикалык структуранын 70% берет. Соода, төйлөө 50%,
курулуш 13-17% и текстиль. Сіздерге біз сәмесін, тизмесін барын берели, қайсы компания, қайсы тармақты іштейді, қайсы көрөбүз. Биринчisi не болады? 14 миллиард бойынша мындай. Ал киши айткан жок. Уже биздин кассада турат деп. Biz bulақтарын таптық, ошолору сүйлөшүүлөр жүрүп атат, ички жана тышкы булактардан деп айттык биз. Biz жакында сиздерге жанагы бюджетибизди алып келгенде ошол жерде айтып беребиз, кайсы булактан. Анан азырынча менин суранычым ушул биз эми жалган нерсени айткан жокпуз. Бир аз күтүп турсаңыздар, биз кайсы булактан кандай болот, донорлор менен кандай сүйлөшүү болду, баарын тастыктап айтып берет. Бир аз күтүп турсаңыздар. Кийинки сөз Сулайманов. Бүгүн эртең эмес, бир май айынын ичинде сиздерге айтабыз. Экинчиси жанагы кайсы реформадан баштайбыз деп. Салык кодексинен баштайбыз. Салык кодексинде бизде өзүбүздүн 20-жылга кабыл алган өкмөттүн программасында турат, ошол жерде кандай өзгөртүүлөр кириш керек деп. Салык кодексин азыр мынакей көрүп атабыз. Жеңилдиктерди берүү боюнча кандай проблемалар бар. Кээ бирлер жана мен айтып аткандай бизнестин көбү жана салыкты кечкиле узарткыла деп атпайбы? Мына ошондо биз категорияларды карап турсак, жана депутаттардан бирөө да айтып кетти. Анча-мынча бизнесмендердин өзүлөрү түшүнбөйт. Аябай кымбат, кымбаттан дагы татаал. Салыктын өзүн жөнөкөйлөштүрүбүз керек. Салыктын кээ бир түрлөрүн балким силер макул болсоңуздар жоюшубуз керек. Жөнөкөй бир 2-3 салыктын түрүн төлөгөн экономика болуш керек бизде. Мына ошонун баарын тең сиздер менен бирге чечебиз деген ойдомун. 4-нчү микрофон. Урматтуу өкмөт башчысы жана мүчөлөрү. Бул залда депутаттар бири-бирине сын пикир айтса болот. Бирок силерден суранат элем бир аз этиканы сактап туруп, ким болсо да кичине абайлап сүйлөгүлө. Анан мактанбагыла, биз ошол рейсти карабай койсок деле болот. Болбойт эле. Январдан бери силерде штаб түзүлгөн болчу. Январдан баштап. Ошондон суранат элем мактанбагылачы. Проблема көп болгон токой. Биз карабасак, ушундай болбойт эле. Андай эмес. Ошо 260 кишини каяктан келсе деле, эгерде ошол жерде доор болсо, обсервацияга коюш керек болчу да. Өзүңөр ушул жерде айтпадыңар эле. Биз домашний арестке койдук деп, жанда айткан жоксуңар эле. Поэтому мен сиздерден суранат элем, 1 ай мурда, 2 ай мурда айтылган сөзүңөрдү эстеп койгула. Мен эч кимди коргоом келбей атат, калыстык болуш керек да. Болгондо ошол эле. Өзүңөр мына жерде Космосбек министр здравоохранения айтпады беле? Ар бирөө менен сүйлөшүп туруп, үйүңөргө баргыла, сак кармагыла, карантин сактагыла деп силер айткансыңар аны. Ошондуктан ал жерде прокуратура өзүнүн жолу менен карай берсин. По факту возбуждено уголовное дело. Пусть расследует, кто виноват, халатность там или еще что-то. Ошондой мамиле кылсак кичине жакшы болмок эле да. Рахмат. Мен жооп берем. Исхак Саматович, мен баягы депутаттардын бири-бири менен сүйлөшкөн сөзүнө киришкен жокпуз. Мен Ирина Юрьевнаны айтып атат. Комиссия ошол жерде карабай, силер бирөөнүн сөзүн уккансыңар деп атпайбы? Бул бизге өкмөткө тиешелүү сөз да. Мен ошон үчүн жооп берип атам. Алгоритм боюнча жанагындай оору чыккан мамлекеттин тизмесине Саудия Арабиясы январда кирген эмес. Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, бүгүн эртең чечиңиздер. Сүйлөш керек деп, сүйлөштүк, бүттү деп айттыңыздар. 1 айдан бери машинада оорулар бар экен, ал жерде баласы барлар бар экен. Видеодон көрсөтүп атышат. Эми казак мамлекет, коңшу мамлекет. Биз бир союздан мүчөбүз. Кандай кызыкчылыктарды коргошубуз керек кошуна катары. Эгер ушундай да бизге кол сунбаган достушулукту биз эртең ойлоно турган мезгил болот да. Сиздер да чечкиндүү аракет кылсаңыздар. Экинчи да бир маселе, мына суроо убакыт аз калууда. Мына канаттуулар ассоциация боюнча, бул боюнча да телефондон билдирдим эле, атамекендик өндүрүштү колдоо. Бул биздин бизнес. Мында өздөрү камсыз кылып атат. Эртең, бүгүн эртең алардын каражаты түгөнүптүр, жем. А сиздерден 3-чү сортко экономика министри макул болуп, токтом даярда бир нече министрлик макул болуп кол коюп берсе, сиз отказ кылыпсыз. Эмне себеп? Азыр менен материалдык резервтерге биз тапшырма бердик. Ал жакшы сапаттагы буудай берилбеш керек аяка. Алар сураган жок жакшы сапатта. Ошол сапаты төмөн буудайдан бергиле деп азыр тапшырма бердик, аны издеп атышат азыр. Мат резервте канча тонна буудай бар?
жетекчиси Каныбек Абдыраевич, Матрезервдеги будайдын бул купуя сыры болуп эсептелет. Анан бул канаттуулар жей турган 4-чү класстагы будай болуш керек да. Бизде будайдын сапаты 3-чү класстагы. Эгер 4-чү класс болсо, сиз макулда эмнеге кол коюп бересиз? Айтпайсыңар ошондо. 10 секунд. Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, ушуларды ретке келтирип тактап койсоңуз. Макул деп кол коюп берет, берден 4-чү сорт жок дейт. Бизнести өлтүрүп атабыз. Өзүнүн ата мекендиги өндүрүш булар. Эртең тооктордун баарын жок кылса, ошончо фабрика. Мен азыр териштирейин, себеби дегенде туура эле болуп атат. Биз атайын казактардан анан Россиянын премьер-министри менен сүйлөшүп алып, уң кылабыз, элибизге беребиз деп анан бүгүн тоокко берсек ал туура болбой калат да. Ошон үчүн жанагыдай сапаты барларын каратайын азыр териштирип. Жардам беребиз.